бизге окшоп 5000 километрден келсе аттын үстүндө туруп алып чийт түкүрүп немиссиңби же кимсиң деп айткан да жакшы кабыл алат экен да ал жердечи. Ошон үчүн туугандар окууга балдарды жөнөтөйлү. Ошол жерге барып окуп келсин. Суроолорду бергиле. Мен де сурам. Көчөт боюнча да сиз айтып атпакчы телеграмдачы биздин эсеңде таза көчөттөр жок депчи. Ооба, көчөт жок. Сириянын албагыла Европа, Турция, Америкадан алды деп жана таза көчөттү кайткы аласыз. Музафар деген жигит бар экен, ошточу. Ошол таза эмеспи? Эми мындай да баягы мен айткан вне зоны вирусной безопасности деген эмеси жок болсо, значит ол таза эмес да. Ачык эле айтып коеюн. Ушул болуш керек. Обязательно. Кайсы жакта таза көчөт бар эми? Эми азыр ушул балдардын сертификатын мен өзүм көргөн эмесмин. Баягы балдардынчы. Ошону барганда өзүңөр сурайсыздар. Чыгарып берет, көрсөтүп берет. Ошону эле ала бересиңер. Таза көчөттөр Кыргызстанда бар. Сонун көчөттөр бар. Сертификаты менен бар жок эмелери менен ошону фирмадан эле барып сурашыңар керек да. Шуну сурагыла основной. Сертификат болсо алып берсек болот. Бул сертификат болсо эч коркунуч жок. Любой көчөт. Ким берет бул сертификат? Бул сертификатты международный. Европадан алган. Биздин кыргызстандыктар каяктан алды дегеним да. Биздин кыргызстандыктар ошол жактан көчөттү алып аткан кезде ошолордон сурайт да. Сенде сертификат барбы? Вне зоны вирусный безопасность менде бар десе, анан кек копиясын бер деп, анан ошону алып келиш керек да. Баа жок, менде андай жок десе, значит ал көчөт жарабайт. Мисалы, могу нормал болсочу. Көлдөн анан өзүбүздүн ушундайлардан алып атпайбызбы да. Ооба, алып атабыз, ооба. Алардын мындай вне зоны вирусной безопасности деген сертификаты жокко деп ойлойм. Жок, эч кимисинде жок. Эч кимисинде жок. Өзбекстанда да жок бул. Даже Тажикстанда жок. Былтырдан баштап Кардикована, Пол Кардикова көчөттөр сатып албайбы, жер сомдон. Ооба. Ошол менен кандай? Аны ошону мен айткан сертификаттын сурагыла, ошол бар болсо, значит нормально. Эми көп да азыр бардык эле көчөт алып келип атат да ошондой. Европадан, Турциядан алып келип атат, өтө көбөйүп кетти. Фирмалар уже 20 фирма болуп кетти. Ушул эле немеси сурагыла, сөзсүз. Сурап бар, ошол фирма бар ошол. Атайын, силер алган. Ошол сертификаттын сурагыла болду. Кайсы фирма болсо деле ушул сертификаттын сурап койгула, өзүңөргө уверенный болот. Орбайт. Биз буга чейин кыргыз жолу көчөт көрсө 100-150 сом бар. Сертификат түшүнбөй алып эле тиге бергенбиз да. Ооба, эми биз деле ошондой кылып жүргөнбүз. Биз деле мына кичине баягы эмелерге ученыйларга аралашып, баягы ученый степени бар кишилерге аралашып, ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин анан көз ачылды да. Ушундай болот экен да, көчөт бир жакшына тура берет экен. Алып келесин, отургузасың, ал жерде уже көчөт 2 жыл же 3 жылда жашай турган эмеси бар, курап калат да. Аны биз баягындай күндөн көрөбүз, же болбосо баягы сууктан көрөбүз, суудан көрөбүз, бирок ал жерде уже ал көчөт отургузуп атканда кайра бир жерге эге берет экен да. Кайра бир жерге эге берет экен. Кайра бир жерге. Мындай сеп оборот кылгандай, мисалы үчүн бул жерге 1 жыл көчөт отургузуп, 3 жыл жетилдирди, кайра буну обогащать этип, бир 2 жыл башка бир өсүмдүктү эгип, сеп оборот кылып, анан эгиш керек ал жерге. Аны башка жакка жылдырбай эле кайра эле ошол жерге отургуза берет да көбү. Мына 50 сотик же 1 гектар питомниги бар, ошол жерден эме кыла берет. Анан кээ фирмалар бар да. Мына биз мына кайнолу биз жакта көп да. Кайнолу тапшырабыз, давай дегенде, машинени толтур дегенде, менен 30 жашык, менен 40 жашык дегенде, ал жерде дагы ошол эмелерде көчөт алып келген жерлеринде кадимкидей эле дарбыз чогулткандай же эме чогулткандай. Мынантип эле. Сенде канча көчөт бар, мынантип эле чогултуп алып келгендер бар экен. Кайнал деген слива да, Слива, кайнал, слива. Анан бизде дагы да ушу алмадан башка да кандай көчөттөр ушу биздин шартта климатта текшертип болот, сиздин оюңузда. Мына эмесин карагыла, сертификатында жазылып турат да, перепад температура 40, анан кийин 35 жогоркусу. Ысык 35 же 40 же перепад 40 деп туруп сертификатында жазылып турат. Анан кийин деңиз деңгээлинен 1,5 метрден жогору отургузса болот деген болсо, значит болот. Ошону эстеп койгула, жазып койгула. Перепад температура 40 на 40 и высота от 1500 метров над уровнем моря деп кой. 40-ка 40. 40-ка 40 перепад температура.
1500 метрден ашқан жерге отырғызса болот деген Деңиз деңгээлине. деңиз деңгээлине. Ошондо ошол көчөттөр силерге түшө берет. Алмасы деле түшө берет, сливасы деле, башкасы деле баардыгы түшө берет. Ошого аракет кылдыңыздар. Суроолор? Бизде ана неме бар да, арбуз коон деле ушунтип биринчи отурган жигит тип көрдү да, ушул жакын эле жерге бышты да. Башкалар деле бышса керек деген да. Эме немеге мындай болот да, кээ бирки жерлер мына бир 100 метр айдап кетип атасың машинаны. Кар жок да. Кар жок болуп кетип атат да, анан кийин 100, 200, 300 метрден эле карасаң эле уже баягы муз эриген эмес, кар болуп кетет да. Значит, бул жак бир теплый бир мындай немеге мындай шамалына же бир нерсесине туура келген жер да, ал жерде боло берет. Мына биздин деле айылда мынандай да. Биздин айылдын ичи өтө мустак болот да. Бир километр жүрүп эле башка айылга чыкканыбызда, мына жаңы арыкка чыкканда ал жерде уже жаз да. Бизде кыш болуп турса, ал жерде жаз. Болгондо бир эмеси ортолугу бир 3-4 километр эле. Ошондой жерлер бар. Ошол жерге ал жерге дарыбыз бышак, неме болот? Мына биздин айылыбызга дарыбыз бышпайт. Себеби дегенде ал жерде теплый эмеси бар да, зонасы бар. Ошодон эле айырма кылат. Анан детиги бул жактын погодасына ишенип, бул жакка дарыбыз айдап алсаңыз болбой калат. Муну өзүңүз карап көрөсүз да. Мына кышта эле бар жокту билип алса болот экен. Өзүн баягы каерде эмне өсөт, кандай болот. Кышта эле чыгып машина менен бир айдап жүрүп, тиякты биякты карап, жерди карасаңыз эле билинип калат да. Өзүңөргө эмне болот. Эми мен силерге сунуштарым биогумус менен картошканы көбөйткүлө, анан ошол кормовой кызылчага көңүл бөлгүлө. Малды биз алмаштырып атабыз да. Поголовно уже келип атат. Швиц келип атат, берки эме Голштен келип атат, Абердин Ангус келип атат. Ошолор кызылчаны аябай жакшы көрөт да. Ал жакта генетически заложено да. Булар кызылча менен өлө семирет, тез эт алат да. Ошо биогумустан жерге салып туруп, ошол жерге баягы кормовой кызылчаны көбөйткүлө. Кормовой кызылчаны сактай турган кичинекей бир мындай холодильник придумать этсеңер, мына 40 тонник контейнерден бирди түшүрүп туруп эле, ошонун ичине бир кичинекей холодильный оборудование коюп туруп, циркуляциясы менен ошол жерге жийип алсаңыз, акырын алып чыгып, 2 күн мурун алып чыгып коесуз бир 30-40ты теплый жерге. Ол жерде ал уже ичине чейин эригенден кийин анан кийин дробилка бар. Буягы кызылчаны салсаң эле бул жактан фарш кылып чыгарып берет да. Ошол эле малга бере бересиң, кичине жем аралаштырып. Өлө сонун жейт. Анан сүттү көбөйтөт бул. Ошон үчүн мына кант кызылчасына көңүл бөлүлө. Анан кийин бул жерде мына кайракы жерлериңерге анан люпин деген чөп бар. Ал жапай болуп кетпейт, люпин деген. Белый люпин деп коет. Берки баягы неме амарант, баягы кызыл корозгүл деп коет. Ол барып мутировать этип кетет экен да. Анан берки сорго дагы мутировать этип кетет экен, кумай болуп. А мына белый люпин бул мутировать этпей турган чөптөрдөн экен да. Анан кийин мына тоонун шартында силер рыжик деген дагы чөп өстүрүшүңөр керек. Рыжик уруктуу чөп. Мына кайракы жерлерге эгип туруп, анан кийин эми тоо орсогондо мындай саргарып баштаганда уругун түшүрбөй оруп алып туруп алып келсеңер, ол чистый жем болот малга. Ошого аракет кылды. Ошо люпин. Уруктарды кайдан аласыз? Россияда бар. Россияда балдар барбы? Бар. Жазып берсеңер 150 сом, 300 сом. Ошону белый люпин, рыжик, анан кормовая свекла. Ошонун уругун алып келип суарылбай өсө берет. Жакшы болот. Аябай ысык болсо деген сөз. Аябай ысык болсо деле өсө берет. Биздин неменин кара суунун адырларында өсөт экен. Көп жылдык Екі жыл чабар. Буну бир эле жол чабасыздар. Бир эле жол чаба аласыздар. Люпини көп жылдык. көп жылдык, Ооба. А берки рыжигин жылыга айдап туруш керек. Жок, ошо рыжик ол чистый май да. Мына 1 тоннасынан 400 литрге чейин май берет экен да. Анан дүйнө жүзүндө баягы канга кислород жеткирип берүүчү майлардын лидери экен да, биринчи орунда. Мына высокогорьеда жүргөн адамдар ушунун майын ичип туруш керек экен да. Жүрөк оорубайт. Суроо болсо бергиле. Жана ал майда иштеп атпайбы? Мал жаман көп да.
тосуп койсоң ороого да кирип секирип азыр жылкылар да акылдуу кирип келет анан мисалы үчүн алмай десе ошо тосконго каражат берген бир неме барбы? Жок, азыр эч кимге каражат бербейт. Союз эмес азыр эже. Жок, мындай проект сыяктуу калган Проект болобу дейт. болот, ариске эмелерге жазылып туруп. Бирок ошол бардыгыңар огородуңарды тоскондо ар бир огородко 1 гектарине $2000 кетип атат да. Анан эгерде бир эле айылда бир 1000 гектарды тоса турган болсо $2 миллион кетет. $2 миллион стационарный баягындай мал кашыгыч, анан баягындай гинекологический кабинети менен бул туруп даже ошондой малкана салып алсаңар болот да $2 миллион. Бардыңар малыңарды ошол жерде багып, мен айткан баягы эмелерде ушул сонун болот эле да. Ошого аракет кылгыла силер. Анан уже коркпой айдай бересиңер, анан тосуштун кереги жок. Мал фермада багыла берет. Абдулла, бизде мен билгенден бул чайыктын тегеретесинде да бул Мырза деген жигит отурат. Биринчи жолу ошо карлик алмат тийишкен да булар огородуна. Анан тиги четке Каныбек деген жигит отурат, булар унчукпай эле отурат, сурайбы сурабайбы десем. Каныбектер дагы 1 гектар жерди тосуп, булар да алма тийишкен да. Каныбектер 2 гектар бар. Каныбек болсо Европанын алмасы эмес, булар деген Кыргызстандан, тияктан, Көлдөн, Оштон, тияктан алып келип тийишкен да. Анан эми Мырзаныкы болсо өзү атат. Бирок Мырза да өткөндө атасы менен сүйлөшкөндө да айтты, булардын тиккен жылынын кийинки жылы булар карлик да. Анан жанагы сиз айтып аткан сорттор типтер Редчиф, Golden Delicious, анан Айдарет, 3 сорттор да. Тиккен жылынын кийинки жылы барып мен өзүм таң калдым, кадимкидей түйүп, мына эме болуп турат. Бойлору жакшы эле, мына байка көз барып кызыгып барып көздүк. Анан кийинки жылы мен ойлогом да, кийинки жылы аябай жакшы берет го деп. Бирок кийинки жылы мына быйыл өткөн болуп калды, 2019-жылы кайра түшүм бербей калды да. Анан себеби эмне экенин мен билбей калдым. Өздөрү дагы сурайбы десем, сураган жок. Ушуга жооп берип каралбай калды булчу. Ухот болбой калды. Анан кийин түшүм берген жок да. Бирок өсүшү жакшы өстү да. Кыштан да жакшы чыкты, түшүп айларда жалбырагы жакшы, 50 сантиметрден 70 сантиметрге чейин өстү да. Эң жакшысычы. Анан былтыр такыр түшүм берген жок. Булар негизинен интенсивный деп коет да. Булар Жыл сайын эмне себеп болот буга? Golden делди, Абдулла экен. Golden Delicious делди. Айдарет кичине берди, бирөөсү саап. Айдарет кумдап калыш керек эле да кийинки жылы. Ошондукка шек болчу да, анан кийин amo болсо Редчиф болсо ар бир алмага бирден экиден. Слабо, очень слабо. Муну агроном алып келип бир көрсөтүш керек, анан обрезкасын бир неме кылып көрүш керек да. Баягы кертлер бар, келет дагы, баягы бүчүл мындай немени мөмөнү окуй албайт, баягы мөмө чыккан шактарды алып таштайт дагы. Анан баягындай наоборот лидерлерди бири-бирине жарыштырып коюп туруп, сиз айтып атпайсызбы, көп өстү деп. Ошо биз обрезка Өзү мына кийинки жылы мисалы үчүн аз эле өсүш керек да. Биринчи жылы өсүш керек 60 сантиметр. Кийинки жылы уже 30 сантиметр болуш керек да. Сизге ошол обрезкадан айныккан да. Обрезкасын жакшы бир мындай карликовый немени обрезать этип жүргөн адамга кылдырыш керек да. Ошон үчүн бир мастер кийинкенде бизге чалып келип сүйлөшүп атты. Атай деген бала бар, ошону биз суранабыз, Кудай кааласа ошол келип неме алса. Анан кийин сиз аябай туура жолдо бар айтасыз. Мына Редчиф, Golden Delicious, Айдарет, анан Гренни Смит ошону кошуп жакшы отургузгансыз, сиздин алмаларыңызды Москва тааныйт да. Сиздин алмаларыңызды бардык торговый центрлер тааныйт да. Сиздин алмаңыздын сертификаты бар да, көчөтүңүздүн. Сиз эртеге сатканда оңой сатасыз, биринчиден. Анан кийин машина формировать этип эме кылганда Кыргызстан боюнча сиз өзүңүздүн алмаңызды любой количество боло турган болсо барып кошуп сатып бере аласыз да. Анан эл тааныйт да сизди. Мына мен мисалы мен огородумда азыр баягындай стакан алма бар, дагы бир алма бар, чоң эшек алма деп коет бизде. Ошондой алма, бирок аны эч ким албайт да. Сата эле, базарга барып өзүң дагы бир алманы жегиче тажап кетесиң да. Чоң да өтө. Эч ким албайт. Баягы Алтынбек Эргешев отургузган алмаларды мына быйыл Фрунзе өзү алды, бардыгы 68 сом. Сом акча да. Ошо туура жолдос. Жанагы
кийинчерээк ютубтардан көрүп атабыз да, ош жактарда дагы көп тигип атыптыр да. Жана Европанын алмаларын. Анан чүйдөн көрүп атабыз. Чүйдөн дагы аябай көп тигип атыптыр, мисалы жанагы Өмүрбек Абдрахманов тигиптир, Таластан Миргазы тигип атат. Алардын алмалары мындай жакшы жолго коюлуп атат да. Эми ушу нарында кандай болор экен деп биз дагы аракет кылып атканбыз да. Эми биздики жумгалдык өзү бияктан келебиз да. Тиги кызарттын белинен бери көздөй келатканда биздики сууктап келип чайык кичине мындай жылуураак болуп кетет да. Анан чайыктер ылдый көздөй жылып кетет. Мындан ары көздөй көбөй, анан кабак деген айыл өкмөттөр бар. Алардыкы биздикине караганда да жылуу да. Анан ушу эми биякта балдар кызыгып жүрүптүр. Анан тиги канебектер дагы ушу былтыр тигип отургушту да. Анан эми кызык болуп атат. Булардыкы эми кыштан кандай чыгар экен, кандай киргизет экен деп кызык болуп атат да. Булардыкы жанагындай Европаныкы эмес. Анан эми Буларды жакшы болуш керек. Буларды айтып коюп эле өзүм четте калбайын тиги. Мен дагы 1 гектар жеңге алма отургузгам да. Мен кичине расчетум кичине мындай өзүмө эмеме көп эметпей калыптырмын да, күчүмө ашыгыраак кылып алыптырмын да. Мен 1000 түп алып келгем. Анан чуңкур каскандан аябай проблема болду да. Кол менен кастык. Кичине катуураак жер экен, тайзыраак да касылып калды. Бирок баягы болбой эле, эми баягы пландалган нерсе ишке ашканда мен Ретчифтен 600 түп алып келдим. Golden Deliciou'стен 200 түп, анан Айдереттен 200 түп алып келип отургузгам да. Анан тияктан жанагы Бахада эме бар экен, Сербиянын алмасын саткан жер бар экен. Баха магистралында экен. Ошол жерден алганбыз да, алардыкы баягы холодильниги бар экен бүт эме. Ана жерден айтышты 40 берели деп. Анан 40 берели дегенде мен өзүм барып 40 алам деп ошенттим да. Анан ушул жерден бекер кылып турмун да. Анан келгенден баягы узун чоң-чоңдор бар экен. Мен алардын баягы бир чет көмүл кыйбай анан баш жактарына эле кырып койгом да. Анан ушул чоңурактар өспөй калды да. Чоңурактар өспөй калды. Анан видеого тартып, кайра ошо жана Улан деген жигит Баха магистралында. Алардын эмеси Ошто деле бар экен, саткан жери чалма. Анан тиги балага ушундай деп жөнөтсөм, ой байке туура эмес кылган турбайсызбы дейт. Өзү жерден ашкандан кийин 60 сантиметр эле калтырып кесиш керек болчу. Сиз деген куркуйтуп коюпсуз депчи. Аны тем более тамчылап чыгарма кылсаңыз, ал суу да азыраак болот. Сиз ушуну деген 60 сантиметр эле калтырып кесишиңиз керек болчу деп ошентти да. Анан кыскасын айтканда 1 гектарда алмадан баягы 1000 түптөн примерно 600 өсүп чыкты да. 600 Анан эми кышка киргизип. Менимче сиз аябай туура эле жасагансыз. Учунан эле кичине алган ал туура болот да. Себебинде баягы мына лидер шакты мына жарымынан кесип койгондо ол баягы запрограммированный өзүнүн алмасын бербей калат эле да. Сиз туура жасагансыз. Азыр ошондой деп койду, мен аларга айттым да. Азыр мындай кыла бериңиз, сиз буну бага бериңиз. Бияктан багына ошол атайды жөнөткөндө атай келип окуп туруп анан формировать этип берет. Азыр буга эмне? Азыр астына азык берип, жакшына бага бериңиз. Бизде бир маселе бар да. Эми баарыбыз тең күтүп атабыз эми. Бул тиги мырзанын огородунда да. Тиги Каныбектики, меники талада. Өзүбүздүн дыйкан чарба тийшелүү жерибизде да. Анан немени эми кандай болот деп баарыбыз тең күтүп атабыз да, кыштан кандай чыгат. Эгерде кыштан жакшы чыгып калса деп мен дагы 1,5 гектар жер тосуп койдум. Биз тоскондо карабак жана карабактын казыгы менен тосуп тикенегизин чуркатып, анан сыртынан кайра тор неметип атам да мен өзүмдүкө. Жана 1 гектар жерге тиккен жерим ошондой кылгам. Анан азыр 1,5 гектар дагы казыктардын ордуна тикенегизин чуркатып койдум, торун үйгө алып келип койдум. Жазында дагы тигип көрөйүн деп атам. Эми кичине ылдыйлатып тигейин деп пландап атам да. Анан биздин кызыкканы ушул болуп атат да. Бүт жакшы болуп кетсе, алма тиксек. Мен могу жерден жанагы сиз айтып берген алманын сортторун жазып калдым, бирок Ретчифти тиккем, Golden Delicious тиккем. Гренни Смит тигиш керек, Айдереттин ордуна. Ошону жазып алдым да. Эң арзан алма да. Дүйнө жүзүндө Айдерет эң арзан алма, Москвада басы 100 рубльден ашпайт да. Анан мен тиги жанагы өзүмө тиккен алманы анализдеп көрсөм,
ретчифтин көбү өспөй калды, бирок өскөндөрү жакшы кетти да. Бул ызыкка да чыдамдуу экен. Менимче суукка кандай чыдар экен, эми кыштан чыккандан көрөбүз. Ал эми Айдерет менен Golden Delicious эмнегедир жазында жакшы өсүп чыкты дагы, күзүндө мындай кичине жакшы болбой калды. Мен таң калып эле калдым. Же биздин шартка болбойбу? Азык аз болуп атат деп ойлоп атам сиздикини. Мүмкүн. Азык. Анан мындай да тууган. Анан бирок дагы айта кетейин да. Эми ошо кичине азык аз болуп атканына байланыштуу кыргыз гуматтын эмеси бар экен да. 1 литр бөтөлкө чыгарат экен да. Ошону биз тиги жана бензовоздар азыр май тартпай калды. Мен бензовоз сатып алгам да. Ичин тазалабам, ошого суу куюп, ошо менен эме кылабыз да. Калганын тамчылап чыгарма. Барып эле токтойт, анан тигинден туташтырып эме кылабыз да. Анан кыргыз гумат кошуп ийип эле сууга. Ушуну да кошуп берип атабыз да. Кыргыз гуматтын эмеси канчалык? Пайдасы? Эми кыргыз гуматты пайдалуу деп аксакал айтып атат. Эми биз өз колдонуп көрүлөбүз, мага да берген бир коробка. Мына жазда Кудай кааласа колдонуп көрүп анан айтабыз. Анан туугандар баягы сиз айттыңыз го. Баягы жер казыш өтө кыйын болду деп. Мына азыр өтө көңүл бөлгүлө ушуга. Жерди казып атканда мындай ошол жердин казганыңарда ушул бир макул 20 сантиметрине чейин ошол жерди алып туруп отдельный бир мындай бир идишке салып алуу. Ошол турсун. Ошол жерде органика бар да. Одон уже түшкөндөн кийин органика азайып 35 сантиметрден кийин уже жөн эле бетон, шлак да, эч нерсе жок. Ошону отдельный коюп коюш керек. Жана мен айтканы, анан до конца 1 метр казып, 60-61 метр түшкөндөн кийин, анан кийин баягы эмени көчөттү ошонун ичине салгандан кийин баягы дагарадагы эмени, анан ошону салгыла. Ошону салгыла. Кыртышын салыш керек. Жер кыртышын, биринчи кыртышын салгыланады. Анан онун үстүнө ошол баягы шлак болуп калган жер бар го, ошого 50-50, 50/50 биогумус аралаштырып, анан салып туруп, анан үстүнө анан кийин эмени салгыла. Опилканы салгыла. Же болбосо опилканы салып туруп, анан берки биогумусту салгыла. Экөөнүн разницасы жок. Анан үстүнө анан топон жаап туруп, анан баягы эмени кышка киргизип атканда силер айткан баягы фольга менен ороп койгула. Ошондо сонун кыштап чыгат да. Уже силер ону багып уже чоңойтуп неме кылып алган тамырлар уже ишке кирип бир 3-4 жылдар вообще проблема болбой калат уже силерге. Сонун болуп өнүп чыгат. Ошо меники полукарлик да, мырзаныкы карлик алма. Камнектики болсо кыргызстандыкы аралаш. Анан эми Каныбектики жакшы кыштап чыкса керек, себеби Мындай болду да. Өзбекстандан келди. Албаниядан киргенди. Ошол жактан келди. Жер төгүстөн келди, прокурорлор. Бишкектен жабап тош түрлүү алып келди. экспериментальный эме кылыпсыз да. Мындай болду. Жана алма сабагы да, анан жаңы өскөндө 1,5 метрге чейин өстү да. Жаңы сабагы өскөн. Анан жапырак аябай жүзүнө кеч түштү, ошентип анан калды түгүнө өтүп келе тоткон жокпуз. Эки стал келди, орогон жок, ошол эле каарда салды. Жадакта анан кандай болот? Кардын астында эле жатат. О, Кардын астында жатса нормально кыштап чыгат. бизде негизинде кар түшөт да. Кар жакшы түшөт. Сактап калат да. Эми кийинки жылдары кичине азыраак түшүп жүрөт. Илгери деген аябай калың түшүп да. Азыр болсо билбейм, азыр где-то 30 сантиметрдей бар го. Бар болсо, мына ошондо кыштап чыгып кетет да, Кудай кааласа. Ошо жаңы тиккен бактар ошо кышында күз келгенде кандай уход кылыш керек? Кыштата үшүп кетпеш үчүн ошол жөнүндө бир кеңир айтып берсеңиз. Азыр эле айтып кеттик. Немени баягыны мульча кылыш керек да, мульчевировать этиш керек. Астын жылуулаш керек да. Саман, биогумус, анан онун үстүнө топурак жаап туруп, анан кийин баягы өзүнүн стволду жана жигит айткан фольга менен ороп коюш керек да. Тамыр үшүп кетпесин. Тамырына белки мульчасы жардам берет, анан өзү стволду коргоп коюш керек да. Ошол жерде эле коргоп койсоңор, анан үстүнө кар жаап берет, анан уже теплый эмеде тура берет. Жакшылап чыгып кетет. Жазында алып ташташ керек да. Жазында алып коесоңор дагы жыйнап коесоңор. Анан ошол баягы силер орогон жерге зыянкечтер топтолуп алат да. Сразу ачып эле ошол жерде айтасыңар сразу өлөт олор дагы. Одновременно. Ошол жерге топтолот да. Эми Алматы келди отпойсуз, анан Алматы келди 1 метр каста одасыз да. Ооба 1 метр казат. Карлик, полукарликтерди.
Kарлик, поликарликтерди ошентип тиксеңиздер, ошондо сууктан сактап аласыздар да. Эң соңунда. Училе чыгып калган. Уч эле баягы мындай неме болгон жерлер чыгып калат да. Өсөт ол. Өзү 1 метрдей эле болот да. Азыр мындай да, бизге алып келип берип аткан көчөттөр 1 жылдык көчөттөр сатып атышат да. Бирок стандарт өзү көчөт 2 жылдык болуш керек да. 2 жылдык көчөт 2 метр болот. Бизге 1 жылдыктар келет, 1 метрликтер. Ошо 1 жылдык эмес, 2 жылдык. Ошо дүйнө жүзүндө стандарт бар да. 1 жылдык көчөт ошо нормальный мамлекет чыгарбайт да. 1 жылдык көчөттү. Мына Турция чыгарбайт мисалы үчүн. Турциянын көчөттөрү 2 метр. Багы немеде көрсөңүздөр тез кабарда жүрөт го, тамырларда мынандай болот. 2 метрликтерди алыш керек деп Ой, 2 метрликтен алып, жана мен айткандай кылып отургузсаңыздар сууктан сактоо процесси жүрөт да ошондо силерге. Жанагы ылдый жанында жана киндигин чыгарып коюш керек дейт го. Киндигин ороп койгула, жер менен эле контакт болбосо эч нерсе болбойт. Аны ороп коюш керек. Неме менен ороп койгула, фольга. Мен айтып кетсем, Кыргызстан климатына туура келген аналар бар. Ошо каяктан казак болот? Кыргызстанда эле барбы? Кыргызстанда эле бар, аларды ошол алып келген фирмалардан сурайсыңар, морозостойкий сортторун бергиле десеңиздер, ошолор берет. Үзгү суга жөнүндө айтып коюңузчу, кайсы маалда сугашыбыз керек? Жанагы тоң калбаш үчүн, же болбосо кар кеч жааса биздики абычта тоң калат да. Бирок кээде биз январда өнүшүп кетет сразу эле. Гүлдөрдү да. Ошон үчүн кайсы маалда же кайсы мезгилде? Январда сугарылат да. Декабрь, январда. Биз тағы Силерде су жок болот. Тоң калат да ноябрда. Бизде кадимкидей биздики мисалы үчүн мына биз өзүбүздүн шартыбызды айтып атам да силергечи. Бирок бизде өтө мына азыр деле сугарам десем суу бар да менде. Агып турат. Ноябрга чейин. Мына октябрларда сугарып алам. Жердегі обычный тоң қанша сантиметрге чейин түшөт? Жөнөкөй эле жерде. 1 метрге ашат. 1 метрге жөнөп ушу анда каяна тоңдурасың? Өзү тамыр 1 метрде туруп жайлашып. Бирок Башкача кетет экен. Мен ошол сураватам. Үзгү суу деген бар го, ным топтоо. Бар, бар. Кайсы маалда сугарып коюш. Анда сен эртерээк кылыш керек. суу бар, эң акыркы сууңар. Сугарыш керек. Телеп алгандан кийин. Турула. Эң акыркы сууңар качан берилет да? Ошондо ноябрдын 15-inde ошондо эле сугарып таштайт ал. Жерди тоңдуруп, чөп тоңдурмай алганда ошо тоңдуруп койсок болот экен. Ошондо бир 10 күн утуп аласыңар да, 10 күн. 10 күн аркага болот да. А бирок көбүнчө эле мына бизде кар үйөт да. Силерде кандай билбейм, архидеп неменин гиластын, неменин алманын түбүнө бар ошол жерде карлардын баардыгын үйүп таштайт да. Сугак менен Ошол анан кийин 10 күн 15 күн кеч неме болот. Жазындачы гүлдөрдү. Андан тамыры тоңгондо Немеде нын топтоону айтып атат. Октябрдын 15-inde нын топтоо. Нымды алып турат да. Анан бизде мындай болуп жүрөт да. Вроде алма сатып келишет жаздан баштап эле. Мынакей февраль, марттан баштап алма сатып келишет да. Көчөт да. Анан өзү көчөттөр мындай айтылат экен да. Эң биринчи түштүк жакта тигилет да. Ошол жакта сатылып антип анан улам өтпөй калгандар бар, кургагандар алып келип анан аягында ушу нарынга келип сатышат экен да. Анан эми ажында ар кандай баалар бар. 100 сомду бар, 120 сом, 150 сомго чейин алып келип тигишет да. Анан биз көп эле жолу тиктим да, мен мисалы өзүм көп эле жолу тиктим. Анан бирде баягы жаңы тигип антимкенден кийин алып атканда жакшы эле да, көп болуп сонун эле болуп турат. Анан бирок битке жалбырагыч же күзүндө өспөй калат, же өссө да кыштан чыкпай калат да. Ушинтип эле эмгегинин баары тең эле көбөлдүк ушундай болуп атат да. Көбөлө киши алат, тигет. Анан ушуну айтышат экен да, ош жактан башталып анан келип кургап кеткен ызык сууга салып антип эле тигип коет экен деп. Ошол фирмадан алынган. Мындай көчөдөн алгаш керек. Көчөдөн алган көчөт жарабайт да. Эми көчөт тандоо мындай болуш керек да. Көчөт тандоо бул аял тандап, анан өмүр бою жашагандай да. Көчөткө ушундай мамиле кылыш керек. Ошо аял алып аткандай. Анан уругун суруштуруш керек. Жинделер жокпу бунун уругунда? Ууру каскелер жокпу дегенде, кээ көчөттөр бар. Ноуда сүрүшү бардо жакшы ууру болот да. Түшүнбөй. Кээ көчөттөр бар. Ушундай эме алат, тез эле баягында бузулуп, жара болуп, бар жоо денелери болуп, оорукчан болуп, анан алдап курап калат. Ошон үчүн фирмадан алсаңыздар 3 жыл сопровождениясы бар да, фирманын. Ошол 3 жыл силерге полностью консультация берилет.
чалып кадимкидей сурайсыз. Ey, assalomu alaykum. Көчөтүң мындай кылып атат. Сүрөтүн салып бересиз. Карап кой, эмне болду? Келет, керек болсо дарылап берет. Эгерде курап бир неме болуп калса, гарантиясын берген болсо, курап эме кыла турган болсо, ошону возмещать этип берет. Полностью ущерб берет. Ошондой иштегиле. Договор кылыш керек экен. Вот договор кыласыз. Фирмалар Фирмалар көп, 20-дан ашык фирма бар. Туугандар мындай да. Толтура да фирма. Биз могу көчөттү албашыбыз керек экен да. Кыз айткандачы. Мен 2 жолу күйдүм. Аткендикин 50 сомдон алып келип туруп элечи, көлдүкү деп 250ден сатып атат да. Биз 1 жыл мындай алабыз. Менин бир досум бар, директор школа топун. Экөөбүз барып 1000 түптү көлдөн алып келдик. Касып берди өзүчү. Боледан казып алдык. Ушундай кылыш керек. Уюшуп элечи, 10 киши уюшуп, акчаны тең чыгарып, жол акылын тең чыгарып алып келиш керек. Көчөнүкү бүт алдайт экен. Мен 2 күйдүм. 70тен 2 жол алдым. Көлдүкү деген көрсө Баткенден ураган эмес экен. Күйүп кеттим 200 алып. Ошондон алгым келди. Анан мен көчөдө келгендерди өңүнөн эле тааныйсың. Аяктыкты сени көлдүк, айнам көлдүкүнө окшобойт. Мен көлдүкүнө алып келгенде сен ошо тишалайт. Ошон үчүн уюшуп эле айдан 10 киши ошо акча чыгарып Эме мындай да. жеринде 100 эле сом. Буга мына жергиликтүү бийлик ошол аким мына неменин акысынын акими буйрук чыгарып коюптур. Сертификаты жок, фитосанитариясы жок, жанагы зона вирусный опасности жок. Көчөттөрдү базарга саттырбагыла деп туруп указ чыгарып коюптур. Ал милициялар 5000 тл кууп чыгат. Колунда постановлениясы бар, вообще киргизбейт. Айылга вообще киргизбейт. Анан жанагы фирмалар барго, 20дан ашык фирма бар дедим го. Алар менен сүйлөшсөңүздөр, алар өзүнүн бир портер холодильниги бар. Анан чоңураак дагы 7 тонналык холодильниги бар. Анан кийин бир 20 000 көчөт бата турган дагы бир фурасы бар да. Ошо менен алып келип эле мына жерге келет, нерге турат. Холодильникти жүргүзүп коет, режимге коюп коет. Ала бересиңер ошол жерде. Бардыңарга жетет. Алманы жүктөп келет, гиласты алып келет, кайналын алып келет, өрүгүн алып келет, бар жок бар. Ошол жерден алып эле, анан ошол жерде отуруп эле мына энем кандай жазган болсо ошол жерде тилкат жаздырып туруп эле гарантийный эмесин, талонун бастырып, өзүнүн печатын алып, эме кылып бирге сүрөткө түшүп коесуңар эстеликке. Болду. Таптаза болот. Бул жакка гилас айдасак болобу? Гилас айдаса болот. Морозостойкий гиластарды айдаса болот. Болот. Эми для эксперимента биринчи үйгө айдап көргүлө да. Огородторго. Анан жүрүп кете турган болсо анан немеге чыгарып, сөөрүнө любой гарантия берем, мынтып берем дегенде дагы сорт испытательный эмеден өтпөсө, регионго түшпөсө түшпөй коет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бирден экиден алып айдап көрүш керек да. Айдап, чыгым болбойсуңар. 2 жыл бою бирден алып келип айдап атам, кыштан чыкпай үчтүп алып атам. Значит, ал болбойт да. Значит, ал болбойт. Анан дагы мындай сары мөстүн атын эле. армянский шалак. Шабдалында 2 жыл бою үчтүп алып атам. Значит, бирден айдап жарабайт да, значит, жарабайт. Өскөнүчүлөр айткандайчы 50-60 сантиметр өсүп чыгышат. Анан кыштан чыгара албай эле. Калы сыйрылып Айтып атпайбы, былтыр тек анан 1,5 метрге чейин өстү сабактарчы. Ошолор быйыл кыйыштабызбы же быйыл? О, кыйыштырыш керек эле уже. Мына азыр кыйыштырыш керек. Азыр кышындабы? Азыр обрезкадан кеч калып атасыңар уже. Абдулла, биздечи азыр кыштын болуп турган учур бизде мартта кыйыштырса болот да, биз апрель. Бизде тегінде майдараң өсүп баштайт да. Сиздердин майда уже биринчи алымыңар бышып калат. Ошо кичине бизде айырмы бар да. Ооба. Силердики анда бир 1,5 ай экен да, бизден кийин. Өзү мындайда плюс Мартта кар кетет, анан мына -10 болгондо уже кыйыштыра бересиңер да. -10 Значит, мартта неме кылат. Силерге ошол Атай как раз ошо мартта бошоп калат. Атайды суранабыз, келип силердикин сиздики Негизинде жакшы болот эле да, келсе бизге консультация. келет, акчасын иштеп кетет да. Акчасына келет да. Ооба. Келип акчасын иштеп кетет да. Мынердеги бардык айылдагы эмелерди, балдарды ээрчитип койгула аркасына. Үйлөнсүн. Сол эме тош керек экен. Ооба. Мисалы үчүн бир 10 күн бутаса, 10 күндө любой баланы үйрөтүп коет. 10 күн ээрчип алды да, атайдын аркасына. мына Алматыга турган болсоң, баарыбыз кеңеш алып бир жактан алып келебиз эле. Жердин эмеси боюнча, анализ боюнча да айтып коеюн бактара, суунун анализдери. Ошо жерди анализин алгыла, жерге эмне жетишпейт, даярдагыла, анан сразу эле азыр эле
көчөт отургузуп быйыл эле кыла коюштун эч немеси жок да. Биринчи забор тоскула, сууну алып келгиле, суу болсун. Анан кийин лункаларды мен айткандай кылып казгыла, даярдагыла. Анан баягы жерге жетишпеген азыктарын берип, семиртип туруп, анан күздө отургузсаңыздар, азыр күздө отургузган менен жазда отургузгандын жашы бирдей эле сүрүлөт да. Шашпагыла, шашылып, чокшолой батырып, Bizde kışında болбойт. Кыш катуу болот. Ошон үчүн бизде жазында отургузган жакшы да. Күзүндө Бирок отургузган. даярдангыла да баары. Дагы Азыртан даярдангыла. О, Дабы 3 ай убакыт бар экен. чоңоюп калган алмалар. Силер Бизде- июндун 15-ине чейин отургуза бересиңер да. Биз июндун Трактормен 15-ине каскан эмелер бар отургузабыз. го. Мисалы, лункарес деп коюп, Ооба. чуңкур каскычтар бар Биз бизде. жакта бар, силерде барбы? Бизде жок. Жок. Ошону алып келиш керек да. Бизнесмендериңер барбы? Алып Бул келсиңер. жерде барбы деп бул киши өмүр бою алып күтөп келе иштеп болот. келди. Я, ошону алып келиш керек болуп атат. Бир да алып келгиле, анан кийин баягында биз жакта көбүнчө эле баягы неме кылып, баягы гилес отургузганда биз жакта жерлер таштак болгондугу үчүн мынандай эме кылып туруп кичинекей экскаватор ошону алып берип атат да. Алып берет, анан ошонун бетин отдельно алып берет. И бул жагын экөөнү ээлеп туруп, мына тыйындай ташта калтырбай ээлеп, таптаза кылып туруп анан гилес отургузат. Ошол эме гилес ташка ошо тыйындай ташка тийсе дагы чирип калат да. Тамыры сразу кайтарып берет тамыры. Гилас тиккенде ошондой кылыш керек. Ошо гилес тиккенде бирге бир кылып казып алабыз да биз. Казып анан ээлеп балдар кадимкидей. Биягын бөлөк кылып анан кийин баягы неменин багында бу жерде чернозем жерлер барбы? Кара тупурак. Ошол жерден 10 сантиметр эле аласыңар дагы, ошол жерден портермен бир портер алып келсеңиздер, ошондо бир 200-300 түпкө жетет да. Бир портер алып келип алсаңыздар. Ошону бирме бир аралаштырып түбүнө салып, анан эң башындагы органикасын отдельно үстүнө салып туруп, анан ошол жака эгилет да. Ошону мына лунка казганда биздикилер 2 лопатка алып туруп эле эптеп тамырды кайрып тыгып эле анан көмүп, анан мында жатып баратса анан кийин бери арак тартып анан дагы өдөрак кылып коебуз, анан тынчыйт да. Анан ошодон анан өлүп атпайбы? Бизде казганда көп суу кийин неме, ийин казбайт, ийин казса дагы кең казбайт деп. Ошон үчүн туугандар лункага катуу иштегиле. Лунка это продолжение жизни нашего саженца, да? Лункага иштегенде жөн эле бар жокту салыла, эски мыксы, ондай темирлерден берип, мына түкүрүп деле койгон мына давай деп. Башта иштеди. Жана чоңоюп калган алмалар көп жакта столдун тегерегинин диаметрин 1 метр кылып туруп, күрөк менен сайып, кыш кирердин алдында, кышка кирерде. Анан үстүнө кадимки биздин кык деп коебуз эми. Бизде кыкты сиз айткандай 4 ай жактырып, аны күйгүзбөй элек. Ошол бойдон эле көпчүлүгүбүз пайдаланып атпайбызбы? Ошол 1 метрди күрөк менен сайып бир күрөк. Анан үстүнө кык сереп коюш керек дейт. Ушул канчалык чындык туурабы, туура эмеспи? Туура эмес да. Мына 1 метр диаметр. Мына 1 метр эмес. Өрүктү деле алман деле. Сиздин высокорослый да? Баягы бутагы канчага кеткен? Кеткен да бир 2 метр, биягы 3 метр. Туура? Бийиктиги мындан бийик да. Будан бийик аны шагымындай болуп турабы? Оозу ушул жерде да. Майда тамыр ушул жерде. Сиз болсо аны азыгын оозуна эмес колтукка берип атасыз да, белге берип атасыз да. Ал жей албайт аны. Аны ошол алма мисалы үчүн могу жерде турган болсо, алманын шагы момундай болуп турган болсо, мына ушул кутту ушул жерди казыш керек. Сууну да ушул жерге бериш керек. Айлантырып туруп американский кинолорду көргөнсүздөрбү? Астында эчтеме жок. Мындай айланган жерин ошол жерди казган да. Мына жакта казасыңар. Ствол бул жерде бул жөнүнөн бел бул, эч нерсе жок бул жерде. Ооз деген бу жакта болот. Мына бу жерге бересиз. Азыгын да, суусун да бу жакка бериш керек. Бу жакка. Көлөкөйсүн айланып. Алманын диаметри жараша. Ооба, мына мисалы үчүн алма эмнерде турган болсо, шагы эмнерде турат, эң учу. Мына ушул жерде казып туруп, ушул жерге суу, ушул жерге азык берилет. Түшүндүңөр? А биз болсо мына белге бере беребиз да. Мына желательно 1 метр эмес, 2 метр. 2 метр эмес, именно бу жака эчтеменин кереги жок. Бул жерге да кереги жок, бул жерге да. Мына жерге бериш керек да. Чач тамырлар бу жерде. Айлантырып туруп, ошону казып туруп. Арык кылып казып туруп эле. Ооба. Ошол жерге анан биогумусту кандай көмөсүңөр? Биогумусту 2 лопатка алып туруп эле 1 килограмм биогумусту, мисалы үчүн 10 жылдык дарак болсо, 20 килограмм көмүп чыгыш керек да. Айлантырып.
Анан ошонун үстүнөн анан аракты жиберип бересиңер, аракынан кийин баягы суу менен берет. Анан бир жылдан кийин көрсөңүздөр баягы жүдөгөн өрүүңөр жөн эле кулпуруп, капкара болуп жалбырактары. Бергенде дагы сонун бере баштайт. Анан кийин бабам болдум дейсиңер да ошондо. Азыркы убакта Шубайке, азыр мисалы полкарлик менен карликке кайсы дарылар бериш керек? Дарыларды мен өзү химиялык обработкадан дары бербеш керек. Ага биогумус бериш керек.